Кадам сайын маанисиз которулган, ката жазылган, талапка жооп бербеген көрнөк жарнактарды кезиктирүүгө болот. Талапка ылайык алардын ар бири кыргыз жана орус тилинде жазылып, мамлекеттик тил чоң тамга менен белгилениши керек. Бирок талапка жооп бербегендер толтура. Жазылып туруп, анын башка тилде жол берилет. Сиздер тескерисинен кылгансыздар. Бул сыяктуу маселелерди жөнгө салуу үчүн тил боюнча туруктуу комиссия жылдык планын иштеп чыгат. Анын негизинде калада илинген көрнөк жарнактар боюнча көзөмөлдөнүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бүгүн Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы тил боюнча туруктуу комиссия рейд жүргүзүп, талапка жооп бербеген жарнактар боюнча тиешелүү жактарга эскертүүлөр берилди. Анда менчигинин түрүнө карабай, баягы аталыштар, көрнөк жарнактар, мамлекет тил мыйзамынын негизинде жазылыш керек деп талап кылдык. Жыйынтыгы жок деп айта албайм. Себеби мурда эскертүү берилген баягы соода дүкөндөрү, сулуулук салондору, алар оңдорго күбө болдук да. Өзү негизи любой рекламаны магазинчинин ушул ээсинин макулдугу менен илинет бул. Сиз макул илип коер дегенсиз. Тил боюнча туруктуу комиссия каланын көркүн бузуп, эскирген жарнактарды жаңылоого жана алмаштырууга сунуштарды беришти. Тиешелүү жактарга берилген эскертүүнүн негизинде 1 айдын ичинде жарнактар алмаштырылуусу абзел. Эгер бул талап аткарылбаса, анда атайын комиссия айып бул салат. Рейд болот. Орусчаларда ошо алмаштырып турат да жылда эле. Ошон үчүн биз кыргызча жаздырганбыз да. Жаңылап турган болду. Канча убакытта жаңылап турган болду? Бир жума сурак берди. Бир жумада келбесе сыйып таштайбыз. Түшүндүрүү иштери, текшерүүлөр жүргүзүлүп жатканы менен кала ичиндеги ашмалтайы чыккан жарнактардын саны азайбай келет. Өкүнүчтүүсү ката менен жазылган көрнөк жарнактарга жарандар дагы көнүп, кадыресе көрүнүшкө айланууда. Буларга 2 айлап, 3 айлап мөөнөт койгондун кереги жок. 1 жыл койсо дагы жүрө берет аларчы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Ошон үчүн 3 күн мөөнөттүн ичинде барып туруп албайбы, дебейби? Барып туруп жанагыдай уюштуруу комиссиясын уюштуруп барып туруп, жана кран машиналарды алып барып, массалык маалымат каражаттарынын негизинде жүлүп эле салыш керек, алып салыш керек. Мен ошондой кадамга барчу элемин да. Антмен тазаланбайт. Бул дагы ошо мэриянын ошо тил боюнча алып бараткан адистеринин чабалдыгы. Жарнактарда грамматика жана орфографияга көңүл бургандар саналуу гана. Айрым учурларда кээ бир тамгалар созулуп жазылса, кээ биринде кыргызча ариптер жок. Мындай каталарды айрымдары техникага байланыштырса, филологдор бул сабатсыздык деп белгилешет. Шаардагы илинип турган райондордогу баягы айыл өкмөттөрдүн алдында тияк биякта илинип турган көрнөк жарнактар бүт сабатсыз. Орусчадан которулган болсо так которулбаган, жазылган жазууда да орфографиялык, стилдик, пунктуациялык каталар жиш толо да. Бул ошол жанагыдай кош көңүл мамиле жасагандыктан, анан жанагыдай уюмдардын жоктугу балким болуп аткандыктан, анан эң башкысы мектепте алган билимдин төмөндүгүнөн да. Адистер көрнөк жарнактарда башка тилден которулган сөздөрдү пайдаланууда. Кыргыз ариптери менен жазууда одоно ката кетирбөөгө чакырат. Ошондой эле ар бир жарнактарды жарыялоодон мурда көз салып, дыккат маани беришсе дешет. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.